Мэр Оштогу Манасата кафесин иштетүүгө уруксат берди. Ош шаарынын мэрі Жеңишбек Токторбаев Ош шаарындагы Манасата кафесин кайрадан иштетүүгө уруксат берди. Бул тууралуу маалыматты мэриянын басма сөз кызматынан тастыкташты. Мэриянын басма сөз катчысы аталган кафеге уруксат берүү тууралуу маалымат кийинчерээк бериле турганын билдирди. Манасата кафесиндеги чыр 2022-жылы 27-июнда нет сахар берүүсү текшерүүгө келгенде башталган. Кафенин администрациясы нет сахарга тоскоолдук жараткан. Кафенин санитардык абалы талаптарга жооп бербегени социалдык тармактарда кызуу талкуу жараткан. Кийинчерээк аталган кафенин ээси Бахтияр Гуламов жана администратору Машрапхан Кушбакбаева Ош шаардык ички иштер башкармалыгына чакыртылып, орой мамилеси үчүн кечирим сурашкан. Аталган кафеге 41 миң сом айыппул салынып убактылуу жабылган. Ал эми 2022-жылдын 6-июлунда Ош шаардык прокуратурасы мэрияга Манасата кафесин сүрдүрүү сунушун берген. Ошондой эле соттошуу мезгилинде жогорку сот кафени толук сүрүп салуу чечимин чыгарган болчу. Ассаламу алейкум туугандар. Сиздер менен Сот Савдо интернет магазини. Көрүп турасыздар, бул жерде Минаксидил деген дарыбыз бар. Сакалыңыздарды, чачыңыздарды өстүрүп берүүчү дары болот. Мына бул жерде семиртүүчү дарыларыбыз бар. Женский здоровье деп коет. Могул жерде печеньге бар, почкага бар, нервке бар. Дары өтө жакшы. Простатитти лечение кылып берүүчү, куртту чүрүп берүүчү дарылар бар. Жаш балдарга дагы болот, чоң адамдарга дагы болот. Бул жерде арыктатуучу дарылар бар. Арыктай албай жүрөмүн деген туугандарыбызга, агдакка жана псориазга мондай дарылар бар. Айтсаңыздар доставка кылып беребиз. Санкт-Петербург, Москва, башка областтарга, Кыргызстанга тоже доставка кылып беребиз.